Мен ишкерликти эмнеден баштадым? Биринчи буга чейин 13 жылдай финансылык кредиттик мекемелерде иштеп келдим. Жетекчи катары иштеп келдим. Өзгөрүүнү өзүнөн баштаган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Эркин Орозобеков банк системасынан ишкерликке кадам таштаганына быйыл 2 жыл болду. Талыкпаган эмгек жаш ишкерге ийгиликтин эшигин ачты. Аракеттенишим керек деген өзүмдө кыялданып болчу да. Баштаганга андай деле чоң мындай бизнес план кылбадым. Себеби ар бир бизнес планда сен түзөсүң, бирок иш жасап келген учурда анын 80% башкача болуп чыгат да, жана 20% эле иштеши мүмкүн. А 80% бул иши учурунда ар кандай жагдайларга карата өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, что жүрөктө главный ишенич, мындай тактык болсо, убакытты көпкө созбостон эле сразу жумуштар баштаган эле жакшы болот. Болгону 200 000 сом каражат менен өзүнүн чакан ишкерлигин баштаган Орозобеков учурда Жалал Абад шаарында бир катар заманбап ашкана эс алуучу жайлардын кожоюну. Айтымында максат койгон адам үчүн ийгилик жаратууда эч бир шултоо эсепке алынбайт. Бирок ошентсе да мамлекет тарабынан колдоо, өлкөдөгү стабилдүүлүк бул ар дайым башкы орунда турат дейт ал. Мамлекет тарапынан тоскоолдук эмес, колдоо болуп турса, бизде өзүбүздө деле толтураган ишкерлер бар. Себеби дегенде биздин эле Кыргызстан жарандары чет өлкөлөрдө кандай жакшы иштер жасап атат. Айтсак, жогорку эле Америкада деле жасашат. Ошого окшогон бизнестерди биздин Кыргызстанда деле жасаган толук мүмкүнчүлүк бар. Мындан сырткары жашоо бул айкидо деген Эркин мырза бир эле ишкерликте эмес, спорт тармагынын өнүгүшүнө да зор салым кошкондордун сап башында. Ал өмүрүнүн жарымын балдарга спорттун айкидо түрүн үйрөтүүгө арнап келет. Айкидо бул өзү жанагы ай, өзүнчө ай гармония, ки энергия, до путь. Ай гармония, жанагы гармонично дейт го. Одновременно бүт тело, биздин колубуз, бутубуз, башыбыз, дух, ар бир кыймылдар одновременно иштегенде результат болот да. Ишкерликте деле ошол гармонично алып кеткени, багыт көрсөткөнү, күч болуп, аябай возможностторду, вот жана айткандай эле ошол. Жашоо мен үчүн айкидо деле эмне жашоо да. И каждый ишти айкидонун принципи мен көп результат берди мага. Просто уход с линии так и келип аткан жерден келип атат. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта. Бар мүмкүнчүлүктү пайдалан. Кыялдарга жетүүдө максаттарды бийик кой. Бул ийгиликтүү инсандардын негизги ураны. Ал эми бул жашоодо ким кайсы жолду тандайт, албетте ал ар бир адамдын өз колунда. Улкан Кожоева, Буркан Бекматов, Жалал Абад шаары. Хоть не качок болсун.